Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Беделов. Бишкекте криминалдық милиция атайыны бағыттағы қызматкерлер менен биргеликте мыкаачылык менен кол салууга шектелген жаранды кармашты. Маалыматка караганда, быйыл 8 октябрда жер ынтымагы конушундагы үйлөрдүн бири каракталган. Жабырлануучу аялдын айтымында белгисиз адамдар үйгө кирип келип, андагыларды уур тепкеге алган. Ал эми жолдошун байлап салып, $5500, 150 000 сом жана 60 000 сомдук алтын буюмдарды уурдап кетишкен. Факты боюнча жазык кодексинин каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын алкагында кармалган 32 жаштагы шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө уланып жатат. Нарында пара алып жаткан жеринен мамлекеттик каттоо кызматынын УНА мекемесинин аймактык бөлүмүнүн кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, кармалган шектүү мекеменин башка кызматкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп алып, айдоочулук күбөлүк берүүдө талапкерлердин сынактан ийгиликтүү өтүп кетүүсү үчүн тынымсыз түрдө пара алып турган. Айрым учурларда бир күндө мыйзамсыз чогултулган каражаттын көлөмү сынак тапшырган курсанттардын санына жараша 60-70 миңге дейин чукулдаган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Шектүү убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жер ресурстары агенттигинин алдындагы кадастр мамлекеттик ишканасынын директору Абдумуктар Маматовду кармады. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, аталган ишкананын жетекчилиги аймактык бөлүмдөрдүн башчыларынан мыйзамсыз түрдө акча жыйнап, туруктуу негиздеги коррупциялык схема түзгөнү белгилүү болгон. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул боюнча сотко чейинки өндүрүш ачып, иликтөөнүн алкагында системалуу түрдө акча жыйноо фактысына тиешеси бар адамдарды аныктаган. Анын негизинде Абдумуктар Маматов кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Эске салсак, буга чейин дал ушундай факты менен социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев жана аппарат жетекчиси Акылбек Байдылдаев камалган болчу. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы Ысык Көл областында кызмат адамына 250 000 сом пара берип жаткан адамды кармады. Маалыматка караганда, акча берген жаран бул аракет менен кылмыш иши боюнча маселени өзүнүн пайдасына чечүүгө аракет кылган. Бирок маалыматта пара кайсы кызматкерге берилгени ачыкталган эмес. Факты пара берүү беренеси менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ал эми кармалган адам Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө жүрүп жатат. Бишкектин Кызыл Аскер районунда төлөм терминалын ачып, андагы каражаттарды уурдагандар изделүүдө. Алар көзөмөл камерасына түшүп калышкан. Окуя 1 ноябрь күнү эртең мененки 6-лар чамасында Каракум көчөсүнө жайгашкан дүкөндүн жанына катталган. Маалыматтарга караганда, төлөм терминалында 100 000 сомго жакын акча болгон. Эске салсак, 18 ноябрда да Бишкекте бир нече төлөм терминалдарын уурдап кеткендер кармалган. Анда кылмышкерлер жалпысынан 350 000 сомду кымырып кетүүгө үлгүрүшүп, бирок иш аракеттери видео байкоочу камераларга түшүп калгандыктан көп өтпөй кармалышкан. Алар уурулук беренесинин негизинде соттолушууда. Ош Ноокат жолунда 3 автоунаа кырсыктап, анын кесепетинен айдоочу менен жүргүнчү каза таап, 5 киши жабыркады. Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, кырсык 3 декабрга караган түнү саат 1-лер чамасында Ош шаарынын чыга беришинде катталган. Анда карама каршы тилкеде келе жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү 2 унаа кагылышкан. Андан качам деген Nexia унаасынын айдоочусу рулду башкара албай калып, тоонун боорун сүзүп токтогон. Кырсык болгон жерде бир Honda Fit'тин айдоочусу менен жүргүнчүсү мүрт кеткен. Жабыркагандар ооруканага жеткирилишкен. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери териштирилип жатат. Акыркы бир суткада COVID-19 дагы 4 киши каза таап, вирустун 400 жаңы учуру катталды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда, көз жумган бейтаптардын 3-өө Бишкек шаарынын, бири Ош областынын тургундары. Муну менен пандемия башталгандан бери жаңы типтеги вирустан кайтыш болгондордун саны 1281 адамга жетти. Ал эми жаңы табылган учурлардын эң көбү кайра эле Бишкек шаары менен Чүй, Жалал Абад областарына туура келүүдө. Учурда ооруканада 2689 адам жатса, дагы 3570 бейтап амбулатордук көзөмөл алдында. 120 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Ошондой эле бир суткада 12 дарыгер коронавирусу жуктуруп алганы аныкталды.
Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну кайталап өтүндү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кече Кытайдын элчиси Ду Девенди кабыл алган учурда билдирди. Анда министр элчинин көңүлүн өлкөнүн тышкы карызын жеңилдетүүгө көмөктөшүү маселесине бурганы белгиленди. Мындан тышкары, жолугушуу учурунда Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланган. Анда Казакбаев Кыргыз өкмөтү кытайлык ишканалардын жана ишкерлердин коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү чараларды көрөрүн кошумчалаган. Ага чейин тактап айтканда 24 ноябрда өкмөттө кытайлык ишкерлер менен тегерек стол болуп өткөн. Эске салсак, өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард 827 миллион доллар болсо, анын 2 миллиардка жакыны Кытайга болгон береси. Бүгүн түнү саат 12-де президенттикке талапкерлерден кол коюлган баракчаларды тапшыруу мөөнөтү аяктайт. Маалыматтарга караганда, Бабуржан Төлбаев биринчи болуп, талапкерлигине макулдугун билдирген 30 миңден ашуун адамдын колу коюлган баракчаларды Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырган. Талапка ылайык чогулган кол тамгалар 30 миңден кем эмес, 60 миңден көп эмес өлчөмдө болушу керек. Ал эми эртеңден тарта Боршайком алардын аныктыгын текшерип чыга баштайт. 14 декабрдан тартып президенттикке талапкерлерди каттоо жүрүп, анда бардык талаптарга жооп бергендерине кандидат болгондугу тууралуу мандат тапшырылат. 15 декабрдан 9 январга чейин шайлоого үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксаат берилет. Милиция имамдарга шайлоо учурунда үгүт иштерине аралашпоого үндөөдө. Кече Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын тартип сакчылары Борбордо жайгашкан мечиттердин биринде имамдар менен жолугушуу өткөрдү. Анда 10 январга белгиленген президенттик мөөнөтүнөн мурда шайлоодо коомдук коопсуздуктун алдын алуу жана мыйзам бузууларга жол бербөө зарылчылыгы эскертилди. Ошондой эле диний экстремизмдердин алдын алуу үчүн укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып барууга чакырды. Мындан тышкары, жыйында Бишкектеги айрым мечиттердин документтери жоктугу эскертилип, аны мыйзамдаштыруу зарылчылыгы белгиленди. Буга кошумча, коронавирус илдети жайылып кетпөсү үчүн намазга келген жарандардан санитардык эрежелерди сактоосу талап кылынуусу эскертилди. 67 жыл тынымсыз иш тажрыйбасы. Кыргызстандык белгилүү хирург Мамбет Мамакеев дүйнөлүк рекорд жасаганын тастыктаган Гиннестин рекордтор китебинин дипломун алды. Бул туурасында Улуттук хирургия борбору Фейсбуктагы баракчасына жазып, тиешелүү сүрөттөрдү жүктөдү. Анда Мамакеевдин 2020 жылдын 29 февралына чейинки эмгектери камтылып, тынымсыз 67 жыл 181 күн иштегени жазылган. Маалыматка караганда, коронавирус пандемиясынан улам Гиннестин рекордтор китебинин эксперттери дипломду өздөрү келип академика тапшыра албай калышкан. Диплом экспресс почта аркылуу жөнөтүлгөн. Белгилей кетсек, Мамбет Мамакеев учурда 93 жашта жана ушул күнгө чейин операция жасайт. Ал 15 миңден ашуун операция жасап, бир нече илимий иштерди жазып, дарылоо окмаларын ойлоп тапкан. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.